Жалал-Абадтагы жүрөк кан тамыр илимий хирургия борбору бүтүндөй түштүк аймагындагы жүрөк оорусу менен жабыркагандарга жардам көрсөтүп кызмат кылып келет. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан улутташтырылып берилген жаңы мекемеде оңдоп түзөөгө муктаж болгон имарат 7 жылдан бери көңүл сыртында калган. Эгер бул бөлүгү да ишке түшүп калса, азыркыдай болуп чачыранды жайгашпай, операция жасоо жана жаш балдар бөлүмү дагы жаңы имаратка келип калмак. Учурда операция кан борборунда жасалып, жүрөк кемтик оорусунан жабыркаган наристелер дагы эски жайда дарыланып турушат. Жаңы зданиябызда эч кандай бизде операционный блок, реанимация ошолор бүтө элек. Чындыгында реанимация ошо ремонт натыйжасы жакшы эмес. Азырынча бүтпөгөндүгүнө байланыштуу операциянын баары ушул жерде, эски жерде болуп атат. Бирок биз үчүн ал бүтүп калса, мындай айтканда, азыркы өзүңүздөр көргөндөй очередь көп. Операциялардагы мисалы күнүнө 2-3төн кылсак дагы күнүнө өзү биз азыр ушунда 4-5тен кылышыбыз керек минимум. Ошого байланыштуу биз азыр бир аз очередь ошон үчүн көп болуп атат. Ремонттор өзү бүтүп калса биз күнүнө ошо 4-5тен мындай айтканда тез уже жардам бергени көбүрөөк болгон. Бул пландуу операциялардын натыйжасы да. 2019-2020 жылдары ковид мезгилинде жаңы берилген имараттын бир бөлүгү оңдоп түзөөдөн өткөн. Бирок ал жайга баарын батырууга мүмкүн эмес. Башта 2 гана бөлүм болуп иштеп баштаган борбордо учурда 12 бөлүм кызмат көрсөтүп келет. Негизгиси дарыгерлерди түшөлткөн маселе көп жылдардан берки көйгөй имараттын калган бөлүгүн оңдоодо болууда. Заманбап аппараттар келип, өлүмдүн санын кыскартууга жол ачып жатканы менен операциялык блоктун алыстыгы али да болсо көйгөй туудурат. Кардиология менен кардиохирургия өчүп келди, бирок операционный блок иштебегенде байланыштуу. Биз бул жерде стенд коюп аткан учурда өзүнүн аргын осложненияси бар. Тамыр жарылып кетүү коркунучу бар. Ошондой осложнение экстренный баягы жүрөктү ачыш керек болгон момент болгондо биз пациентти тиги горбаница донорго операционный блок ташып атабыз да. Бул жакка ачылып калганда мындай ыкчам жардам көрсөтүү бизге оңой болмок да, жеңил болмок бул нерсе. Илимий борбордун жетекчилиги жыл сайын тиешелүү тармактарга кайрылуу жолдоп келет. Анткени менен натыйжалуу жыйынтык жок. Жалпы аянты 3,5 гектарды түзгөн илимий хирургиялык борбор үчүн керек болгон каражаттын суммасы дагы эсептелип чыккан. Больнойлорду аякка алып барабыз, бул жактан жана көрдүңөр, чоң кишилер жатат. Операция кылып барып, анан эртеси реанимациядан чыккандан машинасы алып бияка алып келебиз. Балдарыбыз ошол жерде, 2-этажда жатышат. Ушундай машакат. Эми ал деле бизге билинбей атат, биз ага деле кайыл болуп иштей берет элек. Бирок могул эми имарат турат да, ремонт бүтпөй. Бул жалпысынан эсептелип чыккан. 70 миллиондон азыр эми инфляция болуп кетти 6 жылдан бери. 100 миллион сомго чейин каражат керек эле. Ушул акчаны таап бере алышпайт бизгечи. Кайрылган жерибиз калдыган жок. Кат жаза бер. Бул операционный блок болот да, чоң. Мына 4 операционный блок. Белгилей кетсек, түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиялык илимий борбору 2010 жылдан бери иштеп келүүдө. Алгачкы жылдары жылына 100гө чукул операция жасаса, ушул тапта жыл сайын 500гө чукул бейтаптын жүрөгүнө операциялар жасалат. Мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, илимий борборду жакшыртууга салым кошуусун мындагы адистер күн сайын үмүт менен күтүп турушат. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.